Ё-моё. Короткий заказ креслами. Ну ладно. Молдоголовый, да? Молдоголовый. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. Таксопаркка тамаңы подключен болгонун унутпагыла туугандар. Парктын проценти 2,5% моментальный выводка акча албайт, каалаган сумманы вывод кылсаң болот. Парк өзүнүн водительдерине Атаман паркында иштеген адилер ар ай сайын оюн ойноп турат. Буну ушу номерге чалып, ар ай сайын тактап турсаңар болот. Парк еще, такси еще документтер барын жасайт. Самозанятый боюнча бир жылда канча иштедиң, канча налог төлөдүң дегендей. Туугандар, 2 миллион грязный иштепмин. 2 миллион 76 миңден. 2 миллион 76 миңден 64 миңди кемиткиле. Декабрдын январь немеси келелек налогу. Бул где-то 10 миңдей. Болуптур. 2 миллион 76 миңден 76 миңди полный чыгарып коелу, ошондо 2 миллион таза иштеген болом. Апрелден баштап. Апрелден баштап 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ушундай туугандар, мына налог келелек. Мих видео чыгарыптыр. Жылдын этегинде налог келет экен, ошол жерден кыйналып калбайсыңар деген комментарий окуп калдым да. Налог мынандай. Ар айдын 10-унда өтүп кеткен айдын налогу келет. Каласаң ручной кирип төлөйсүң, картаң улап, каласаң автоплатеж кылып коесуң. Меники автоплатеж картам улап койгом, ар айдын 10-унда налог келет, 2-3 күндөн кийин налогду алып коет. Болду. Мына годовой налог деген нерсе жок кандай. Так что мих видео чыгарып турганда мындай көпчүлүгү эле мындай бала болду да, неме блогерлер чымындан чымчык жасагандар. Ишене бербегиле. Декабрга мен 300 миң план коем дегем. 300 миң планды аткара алдымбы, аткара албадымбы, аны мына көргөзөй. Декабрь 253 миң. 253 миң бул ошол мага таза түшкөн акча. Яндекс ушунча иштеп, Яндекс жаап койгучаңды өмүрүн иштеген эмесмин. 11 саат иштейм, 11 сааттан кийин домойду коем дагы шамал үйгө. Даже 12 саат бүткүчөңдү дагы үйгө жакындап калган болсом, үйдүн жанында болуп калсам, жарым саат калабы, же 20 мүнөт калабы, до конца күтүп отурбайм да үйгө кетип кала берем. Мага 12 саат мына толук жетет. Парк менен мен постоянно самозанятый болуп иштебейм да. Жумасына 1 же 2 күн бай иштерим чыгып калат, же ишке кеч чыгып калам мисалы. Аны эсептеп көрөм, мисалы 2-3тө чыктымбы, түнкү саат 2-3 чейин иштей албашыма көзүм жетет да. Ал күндөрдө мен парк менен иштейм. Парк менен канча иштедим? Парк менен аз иштегенимди көргөзөйүн. 37 миң. 290 миң. Планым ишке ашпай калды. Ашпады. Онун эмнеси бар экен. Группадан жөнөтүп атышат. 400, 500, даже 600 миң жеткизип. Ладно, 400 миң иштесе болот. Бирок 500 миң, 600 миңди кантип иштешкен мен билбейм да. Машинеге мына ушул 11 айда где-то 900 миңдей акча төлөдүм. Почти даже январда төлөдүм, 950 миң деп коелу. 80 миңден айына төлөйм машинага. Кээбирлериңер жаңы көрүп аткандар болсо, Toyota Camry 2021 жылкы 2.5 объем. Комплектация орточо, классик деп коелу. Классик плюс 50 миң деп коелу. 1 миллион 100 миң машинага кемиттик. 900 миң калды. Машинанын расходу ай сайын. Айына мен 7, 8, 7, 6 миң эле жүрүп калам. Ошонсо дагы ар айдын этеги менен башын, то есть 31-ден баштап 5-не чейин мен замена масла алам, как положено. Замена масла, оригинал өзүнүн Toyota'nын оригинал майын коям, фильтр оригинал болот. Фильтрлери мына салонный фильтр менен воздушный фильтр бул
на свое усмотрение. Бул не обязательно оригинал, бирок жакшы мындай орточо баада коюм. Бул где-то плюс-минус бардыгы бири 10 000 устакысы менен кошулуп. Бул дегени 10 айда, 11 айда бул да грубо айтканда 100 000 деп болду. Эми покупка смена канча кетти? Мына ушу 2 миллион иштеген арасында еще покупка сменам бар да. Бул полный мага түшкөн акча, бирок арасында покупка сменаны эсептеп кемитип эсептебейт. Покупка сменага мен bir жумада, bir неделяда 4 күн, 5 күн гана иштешим мүмкүн, максимум 5 күн. Бирок 1 күн, 2 күн сөзсүз паркпен иштеп калам. Неделясына 7 000 эсептегенде бул дагы где-то бир айына 30 000 кетет. 300 000 кемитип коебуз. Покупка смена 300 000 акча кетет. Заправка. Таксометр заправканда таксометрден кылам да көбүнчө. Муну дагы кошуш керек да. 2,5 миңдик заправка кылсам, бул 2 күнгө жетет. Бул дегени 6 күнгө эсептегенде 7-8 миңден. Грубо айтканда 8 000 кошуп болду. Бул да 8 000 экен. 8 000 айына 30 000 болуп болду. Бул да 300 000. Парк менен айына 30 000 иштегенде бул да где-то 10 айда 300 000 болуп калат. 200 000, 300 000 кошкула 500 000. Ошол 500 000 акча. 500 000ден еще бытовой расходтор бар. Квартплата, ары бери баскан, кийим-кече, жаш балда бала чака менен. Кыргызстанга акча салмай анча-мынча бир даталуу күндөрдө. Ошого да 500 000 жыйынтып койсок 200 000. Менде акча болуш керек эле. 200 000 акча жок, каякта экенин билбейм. Мен где-то азыр бир 50-60 000 эле акчам бар, башка акчам жок, каякта экенин билбейм. Ушундай айтып атар. Таксиде иштегениңер менен иштегеним мындай эсептегенде көп эле көрүнөт, бирок эсептеп келгенде бардыгы кетип калат ар бир немеге. Рекламаңыз көбөйүп кетти. Рекламаңыз көбөйүп кетти. Рекламаңызды азайтың, кызыксыз болуп кетти дейт. Бир нерсени түшүндүрүп коеюн. Мына бир каналда 50-60 чакты видео бар. Реклама боюнча ушул номерге кайрылгыла, сүйлөшөбүздөн бир видео тапсаңар, мен силерге 5 000 котором сразу комментарий жазгыла. Мына видеоңузда ушинтипсиз деп. Мен бир да видеомдо реклама кылам, ушул номерге чалгыла деп айткан эмесмин. Такси боюнча кандайдыр бир вопростор болсо кайрылсын деп комментарий жаза беришин, номериң жазып кой деп жаза бергенден каналдын основной страницасында мен номерим жазылуу. Да, о канале дегенге кирсеңер, ошол жерде номерим жазылуу. Ошол жерде номерим алып кайрылып атышат. Эми сунуштуу адат реклама кылыш керек болуп атат. Сунуштуу адат өзүмө карап көрүп реклама алганга боло турган нерсе болсо реклама кылып атам. Рекламага акча алам, базар жок. Бирок 1 мүнөттүк реклама, максимум bir videoda bir reklama болот. Анча-мынча 2 реклама болуп калышы мүмкүн. Анча-мынча, бирок ошого кичине чыдап койсоңор. Кайда YouTube акча төлөйт бизге, ошо рекламадан кичине акча иштейбиз. Анан оны дагы жаман көрүп реклама деп. Нежелательный район, бирок кайда жок кала берели. Кыска экен, аны деле чыгат экенбиз. Эртеңден баштап минус көтөбүз, 8 минус 17, 20га жетет деп атат, бирок түнү. Күндүзү минус 7, минус 10 болот экен. Ошого эми ишти баштайбыз, Кудай кааласа. Эс алдык. Эми ишти кылалы. Ушундай. Барыңа ийгилик, иштегиле. Иштеген тиштейт, иштебеген питтейт дегендей, дейм. Здравствуйте. С Новым годом вас. Вас также с Новым годом. Спасибо. Так, едем с вами Люберцы, да, Лючка Ларюшина? Все верно.